Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев Кытай Эл Республикасындагы иш сапарынын алкагында 2-дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 70 жылдыгына арналган парадка катышты. Парадтын жүрүшүндө Кытай буга чейин жашыруун делген аскери техникаларын дагы ачык көрсөттү. Кытайдагы парадга биринчи жолу 1000ге жакын чет элдик аскер кызматкерлери катышты. Алардын катарында 74 жоокерден турган Улуттук гвардиянын ардак кароолуунун ротасы дагы бар. Кытайдагы парадтан Гүлнара Касымбекова айтып берет. 1945 жылдын 2-сентябрында Миссури кемесинде Японияны капитуляция кылуу жөнүндө актыга кол коюлган. Бирок Кытай салттуу түрдө жылда 3-сентябрда жеңиш күнүн белгилейт. Бул жолку Тяньаньмэн аянтындагы парадтан 10 000ге жакын жоокер өттү. Кытай бул жолу алгачкы ирет чет өлкөлүк жоокерлердин парадка катышуусуна уруксат берди. Иш чараны 3 000ге жакын журналист чагылдырды. Коопсуздук чаралары дагы күчөтүлгөн тартипте болду. Иш чараны уюштуруу деңгээли Москвада өткөн жеңиштин 70 жылдык парадынан кем калган жок. Ага Кытай төрагасы Си Цзиньпин дагы барган. Андыктан бул ирет Пекинге Владимир Путин келе албай койгон жок. Анын үстүнө эки өлкөнүн лидерлеринин айрым эл аралык маселелер боюнча көз караштары бир. Парадка чакырылган меймандардан Япониянын премьер-министри Синдзо Абе жана Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын келген жок. Ал эми Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хе иш чарага күбө болуп кетти. Пекиндеги парадка катышуу үчүн Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев дагы барды. Мамлекет башчы тек гана салтка күбө болбостон Кытай лидери менен Кыргыз-Кытай алакасын чыңдай турган жолугушууга катышты. Көзгө урунган жагдай Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов парадка жалгыз катышса, Беларусь президенти Александр Лукашенко баласын бирге ала барган. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жубайы менен келди. Бийик даражалуу меймандардын арасында Венесуэла, Пакистан, Монголия, Вьетнам жана Лаос президенттери да болду. Парад Бишкек убактысы боюнча эртең мененки 8-де башталды. Алгач Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин казга тартылган аскерлерди кыдырып чыкты. Парадка 10 000ден ашуун аскер кызматкерлери, жүйө жоокерлер, аскердик техникалар жана авиациянын колонналары катышты. Кытайда парад жылда эле боло бербейт, 10 жылда бир болот. Буга чейинки акыркы парад 2009-жылы болгон. Ал эми Си Цзиньпин Кытай төрагасы катары алгачкы ирет парад өткөрүүдө. Чогулган элдин алдынан өткөн жоокерлердин 1000 чет өлкөлүктөр. Алардын катарында кыргыз жоокерлери да бар. Улуттук гвардиянын ардактуу кароолунун ротасынан 74 жоокери эл алдынан татыктуу өттү. Алардын командири Данияр Исаков. Полковник Москвада өткөн парадка дагы кыргыз жоокерлерин жетектеп барган. Эскерте кетсек, аскерлер парадка даярдануу үчүн августтун ортосунда Кытайга учуп кетишкен. Белоруссия, Куба, Египет, Казахстан, Мексика, Монголия, Пакистан, Сербия, Тажикстан жана Орусиянын дагы аскерлери парадтан өттү. Алардын деле саны кыргыз жоокерлеринде 74. Парадка Кытай буга чейин эч ким көрсөтө элек аскери техникалардын түрлөрүн алып чыкты. 40 түрдүү 500 техника бирдигин жана 20 түрдөгү 200 учакты демонстрациялады. Ананда биринчи жолу парадка ардактуу кароолдун аялдар бөлүгү да катышты. Иш чаранын соңунда 1000деген көк учкөндөр асманга кое берилди. Бул көрүнүш Кытай тынчтык үчүн деген чакырыкты туюндурду. Гүлнара Касымбекова, Канат Каниметов, Алтынхан Бабаев, Мирлан Маматалиев, Коомдук 1-канал.